Эквадордо болгон жер титирөөдөн 413 адам курман болуп, 2000ден ашык адам ар кандай жаракат алганын өлкөнүн бийликтери билдирди. Президент Рафаэл Корреа табигый кырсыкты соңку 70 жыл ичиндеги эң оор трагедия деп атады. Жер титирөөдөн көп үйлөр бүтүндөй кыйрап, жараксыз болуп калды. Магнитудасы 7-8 болгон жер титирөөнүн натыйжасында Эквадордун Тынч океанды жээктеген шаарларында көп имараттар бүтүндөй кыйрап, жараксыз болуп калды. Стихиянын кесепеттерин жоюуга 14 000 аскер жана полиция күчтөрү чыкты. Аларга башка өлкөлөрдөн келген куткаруучулар жардам берүүдө. Эми башка жаңылыктарга кайрылсак, аны кененирээк мен Гүлнар Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Каттуу бороондун айынан Кытайдын түштүк аймактары жабыркады. Шамал менен кошо жааган жаан жана мөндүр Гуанцзычжуан автономдук аймагына тийип, жыйынтыгында 100 000 киши азап чегишти. Адам өмүрүнө тийген зыяндар жөнүндө кабар жок. Анын таасири Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына таасирин берген жок. Эртең жаан Ак Сууда бир аз себелеп жаайт. Казакстандын батышында турган циклон эртең чыгышка кетип, Астана жана Алматы шаарларына жаан төгөт. Эскерте кетели, бул жерлерде бир жумадан бери күн бүркөө. Өзбекстанда болсо дагы эле жаан токтой элек. Буга байланыштуу өлкөдө абанын ымдуулугу 90%га жетти. Жаандуу күндөр качан токтоосу азырынча белгисиз. Чалган болсо Фергана өрөөнүндө дагы эле ойноп турат. Түркменистандан циклон жаан эртең таркап кетет. Күн чайыттай ачылып, абанын температурасы плюс 27-28 градуска жогорулайт. Тажикстанда жаан чачын токтошу белгисиз, абанын температурасы кээ бир аймактарда 10 градуска төмөндөйт. Душанбеде жаан менен кошо чыгалганда жүрүп турат. Ходжон шаарында температура көрсөткүчү плюс 20дан түшпөйт. Кыргызстанда эртең мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй жана Талас областарында жаан-чачын айрым жерлерде жаайт. 23 апрелде Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, калган областтардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, маанайыңыздар эч качан чөкпөсүн. 11 каналында кайрадан көрүшкөнчө сак болуңуздар.